жакшы карап, водительдер менен урушпай, талашпай, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп. Көпчүлүк учурда тез жардам өрт өчүрүүчү унаалар кырсык болгон жерге жабыркаган жарандарга алгачкы жардам көрсөтүүгө кечигип барат. Ага көпчүлүк учурда жол тыгыны, ошондой эле башка айдоочулардын көңүл кош мамилеси себеп болуп келет. Бул көйгөйдү жөнгө салуу максатында Бишкек шаарында жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгы тарабынан Атайын маяк аталышындагы рейдтик иш-чара өткөрүлдү. Пропускаем спецмашину, пропускаем. Рейд башталгандан жарым саат өтпөй жол коопсуздук кызматкерлери тарабынан атайын белги берилип жатса дагы тез жардам унаасын өткөрбөй койгон 3 айдоочуга айып пул салынды. Азыркы учурда мына 2 саатка созулган рейд иш-чаранын жарым саат ичинде 3 жол эрежесин бузган автоунаа аныкталды. Ал эми 7 жылдан бери тез жардам кызматында иштеген дарыгер Жанат Мырзаканов үчүн жолдогу ар бир мүнөт баалуу. Дарыгердин айтымында тез жардам кызматынын унаасына жол бошотпогон айдоочулардын кесепетинен оор абалдагы бейтаптын өмүрүнө кедергиси тийип калган учурлар көп болот. Эми азыр бошотуп калышты да, мен бул иштеп баштаганда бошотчу эмес. Ошол кайра бизде сөкчү үзүлүп кетиши мүмкүн да. Мисалы больница батыраак жетип, мисалы алардын жанагы эмеге подключать этиш керек болуп калат, жанагы аппараттаргачы. А bizde все равно как бы мы первые помощь да. А так основное лечение больницада болот да, стационарда болот да. Анан бизде ошо батыраак жеткизип, ошо тапшырганга аракет кылышыбыз керек да. Анан эгер жолдон пробка болуп жыла албай эметип калсак, ошо өмүрүнө кээде коркунуч эметип калат да. Мындай иш-чаралар 2 ай сайын өткөрүлүп турат. Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызматынын маалымат катчысы Байказы Айтекул уулунун айтымында мурдагы рейдтерге салыштырмалуу айдоо маданияты аз болсо дагы жакшыргандай. Бул рейдтик иш-чаранын негизги максаты тез жардам унааларына, ички иштер органдарынын кызматтуу унааларына, ошондой эле өрт өчүрүүчү унааларга жөнөкөй автоунаалардын жол бошотуп берүүсүн камсыздоо максат болуп атат. Мисалы 2 ай мурдагы өткөргөн рейдтик иш-чара учурунда 2 сааттын ичинде 7 автоунаа аныкталган болчу. Бүгүнкү күндө мына 5 автоунаа аныкталып атат. Демек 2 автоунаа кыскарып атпайбы? Мындайча айтканда айдоочулардын айдоо маданияты оң тарапка өзгөрүп атат десек болот. 2 саатка созулган рейдтин алкагында айрым айдоочуларга эскертүү берилип, 5 айдоочунун ар бирине 10 000 сомдон айып пул жазылды. Кайгылуу кызматы унаа айдаган ар бир айдоочу жол эрежесин бузбай так сактап, башка жарандардын алдында жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Зымырат Эркинбекова, Жолборс Пайзылдаев, Марал Кабар.